Ак менен караны айкалыштырган чыгыштын философиясы өтө терең. Чыгыш искусствосунун тамыры нечендеген кылымдардын катмарында катылып жатса да, бүгүнкү күндө актуалдуулугун жоготпой, дүйнө жүзүндө калктын калың катмарына жайылып келүүдө. Тайцзи искусствосундагы чыгыштын философиялык ойлорунун байлыгы ден соолук гана эмес, жан соолук сырларынын терең камтылышында турат. Мекенге салам көрсөтүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында замандаштарына Тайцзинин тереңде жаткан сырларын үйрөтүп, анын медициналык, спорттук, айрыкча адеп ахлактык маани-маңызын ачып берүүгө умтулган Надырбек Абдумаликов туурасында болмокчу. Ал Тайцзи өнөрүн аркалап, анын миң кырлуу таасирлерин кыргыз элине жайылткан Айтылуу Медер Бишкектин окуучусу. Надырбек мырза, бул массаждын аталышына токтолсоңуз, анан бул массаждын башка массаждардан артыкчылыгы эмнеде? Бул массаж император кылган массажы деп аталат. Биздин агайыбыз Медер Бишкек ушул массажды негиздеп, балдарды окутуп жүрөт. Массаж негизинен Кытайдын, Вьетнамдын, Япондун, Кыргыздын өзүнүн өзмөчүлүктөрдү ошол синтездеп туруп, ошол бүт массаждар синтездеп, анан ушул массажды император кылган массажды негиздеп чыккан. Азыркы күндө ошол Медер агайыбыз 200дөн ашык окуучулары чыкты. Ошол массажды окуп Бишкекте курстарды өтүп жатат. Ошол император кылган массажы боюнча атайын школа ачып, ошол курстарды окуучуларды даярдап иштеп жүрөт. Бул массаждын башка массаждардан өзгөчөлүгү адамдын денесинде 3 катмар менен чогулган туздарды 3-чү катмарга чейин кетирип бергенге мүмкүнчүлүк бар. Анан бул массажда негизинен диагноз омуртка аркылуу коюлат. Мына биринчи позвоночник груднойду алсак, бул колдун учтарына чейин кеткен каналдар бар. Экинчиден жүрөккө, үчүнчү өпкө, төртүнчүдөн өт, 5 бул боордук, 6 ашказан, 7 уйку без, 12 эл ичеги, көкбоор, 8 көкбоор, 9 бөйрөк үстүндөгү бездер, ушинтип мына бөйрөк 11 ар бир омурткадан ошо ички органдарга берилет да. Ошондой эле жүрөктүн каналы кысылса дагы ошол жерден кан жакшы поступление болбой калат да. Ошонун негизинде анан жүрөк тууру пайда болот. Башка органдарда дагы ошондой болот. Көбүнчө эле мисалы 6-чы омуртканы алган болсок, ашказандын оорусу, гастрит, башка дагы наркандагы оорулар ошо 6-чы омурткага байланыштуу болуп калат да. Причинасы негизи физиологический причинасы, оорунун 2 түрү болсо, физиологический, психологический. Физиологический причинасы бул мына ушул көпчүлүгү азыр эми 92% примерно айтып жүрүшөт, ошол оорулар бүт омурткага байланыштуу болот экен да. Бейтаптардын бизге кайрылган күндөгү сыздаткан оорусу 2-3 күндө жеңилдеп, дарылоо курсунан кийин эч кандай дары-дармексиз, операциясыз айыгышат. Кандай гана оор абал болбосун, дайыма ийгиликке жетүүгө кепилдик бар. Мында оорулуунун позитивдүү ой чабыттары менен айыгуусуна болгон ишеним абдан чоң роль ойнойт, дейт Надырбек мырза. Эч кандай дары укол, эч кандай башка нерсенин кереги жок. Ошол именно омурткага жасалып турган көнүгүүлөр анан ушул массаждын негизинде айыктырса болот да. Ошонун эми негизги причинасын билиш керек да, тамыры кайсыл жакта. Эгерде ушул омурткага байланыштуу, анан мына энергетический каналдарга байланыштуу болгон болсо, ошондо
Ошон үчүн эң биринчи эме адам баласы омуртканы жакшы кармашыбыз керек. Ушул биздин түркүк болгон жашоодогу омурткага эң негизгиси адам баласы кайсы жашта болбосун, жашпы, карыбы, аялбы, эркекпи, ушул омурткабызга ар күнү көнүгүүлөрдү жасап, өзүбүздү өзүбүз карап жүргөн болсок, анда ушул оорунун алдын алган болобуз да. Ооруп кыйналгандан көрө ден соолукка бир 15-20 минута жок дегенде жарым саат күнүгө мууну эмелерин, көнүгүүлөрүн, омурткага жасалган көнүгүүлөрдү жасап, мисалы биз айткан нерселердин баардыгын толук аткарыш керек. Ашыкча тузду жегенде, начоо нерселерди, анан туура положениеде жатып, катуу жерге жатыш керек көбүнчө. 6-дан кийин тамак жебейт. Көп ооруларга биз тыюу кылабыз да, 6-дан кийин тамак жегенге. Анан көрсөткөн көнүгүүлөрдү үйдөн аткарып, оор жүк көтөрбөш керек, 3 килограммдан 5 килограммга чейин, ошондон жогору көтөрбөш керек да. Себеби азыр массаж убагында бүт топтолгон туздар кетет, омурткалар бошойт, жумшарып калат. Эгерде нагрузка берген болсо, наоборот, ошол эмелерге күч келтирип, кайра зыян келтирип. Надырбек мырза, айтсаңыз, ушул адамга өзгөчө жаштыкты, сулуулукту тартуулоочу бул өнөрдү кантип? Бул массажды студент кезде ошол Мерим фондунда агайым колуна барып занимация эте баштадык 99-жылы. Медер Итибаев агайыбыздын колунда занимация этип жүрүп, анан 2001-жылдан баштап ошол биринчи окуучулардан болуп бизге уруксат берди ошол массажды жасаганга. 2 жылдын ичинде ошол тайзинин көнүгүүлөрүн 24 деген формаларын, 40 деген формаларын үйрөнүп, ошонун кошумча ушу массаждан үйрөнүп, өзүбүзчө кабинет ачып иштей баштадык. Алгач Ош шаарында иштедик, анан Ноокатта, Бишкекке келип, Алмата, Татарстан, анан жакында ошол 1,5 жылдай болуп калды. Москвага келип, ушу жерден кабинет ачып иштеп жүрөбүз. Надырбек Абдумаликов император каган массажы менен бирге Кытай өнөрү Тайси Сигун өнөрүнүн да ээси. Москвадагы мекендештерибиз жумуштан кийин машыгууга атайын убакыт бөлүп, өздөрүнүн ден соолугу үчүн кам көрүшөт. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы тайзи көнүгүүлөрү боюнча машыгуу сабактарын, ден соолукту чыңдоо гимнастикаларын мында келгендерге үйрөтүп, император каган массажын жасоо аркылуу мекендештерибиздин ден соолугун чыңдоо аракетин көрүп келүүдө. Надырбек мырза, Тайчи Сигун өнөрү тууралуу айтсаңыз, деги эле ушул көнүгүүлөрдүн ден соолукка пайдасы кандай? Тайцзи Цюань деп коет, толук аталышы. Тай улуу, цзи чек, Цюань муштум деп. Кулак великого предела орусчасы мындайча айтканда, кытайчадан которулганда улуу чек муштуму деп которулат бул өнөр. Бул өнөр Кытай элинин баа жеткисиз искусствосу деп атасак болот. Себеби ушул өнөрдүн аркылуу ушул кытайлардын өнүгүүсү, бүтүндөй бир ден соолуктун чың болушу, Кытай элинин азыркы күндө мисалы 120 жашка чейин жашап, 100 жаштан ашып жашагандар өмүрүнүн узактыгына пайдасы өтө чоң экен. Ушул искусствонун пайдасы менен Кытай эли дагы өздөрүнүн маданиятын өнүгүп өсүшү ушул өнөргө тыгыз байланыштуу болот. Надырбек мырза, мына баарыбыз мекенден сыртта жүрөбүз, туулган жерге болгон сагынычыбыз күч. Ушул биздин бүгүнкү берүүбүздөн пайдаланып, мекенге салам жолдосоңуз болот. Алыс жерде жүрүп, ушул мекенимди чындыгында сагынабыз. Барып, мисалы 5 күнбү, 10 күнбү, 1 айбы жүрүп эс алып келгибиз келет. Ошол туулуп өскөн мекенибизге чоң салам жолдоп кетмекчимин. Ошону менен бирге Ноокат районунун Кара Таш айылында жашаган апам Буайшага салам айтам. Бир тууган эже карындаш, агайыни, кызым Таңсулууга салам айтам, аябай сагындым кызымды. Ушул өнөрдү бизге тартуу кылып үйрөтүп, жол көрсөткөн агайларыбыз Макен Исакович агайыбызга, Медер Бишкек агайларыбызга чоң салам айтмакчыбыз. Ушул агайларыбыздын ден соолуктары, чың өмүрлөрү узун болсун, үй бүлөлүк бакыт ар дайым болсун. Эки дүйнөдө ушул агайларыбыз бактылуу болушуну чын дилден каалап кетебиз.
Лира Ахматова, Мадина Жапарова, Нургазы Жайнаков, Атайын Кутмантан көрсөтүүсү үчүн Москва шаары.